Салам, композициянын элементтерин үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүн биз минимализм жөнүндө сөз кылабыз. Минимализм деген эмне? Бул кадрдын жөнөкөйлүгү, ашыкча нерселердин жок болушу жана композициядагы кенендик, же болбосо кадрдын көпчүлүк бөлүгүн боштук ээлеп, ошол эле кезде окуядагы негизги каарманга басым жасалат. Негизги объектинин аркасы же болбосо фону адамды таптакыр алаксытпай бир түрдө болушу керек. Мисалы, ушул эки сүрөттү карап көрөлү. Биринчиси жөнөкөй эле сүрөт. Кадрда ашыкча нерселер бар экенин байкасак болот, же болбосо ошол кадрдагы нерселер ушунчалык көп болгондуктан биздин көңүлүбүз бурулуп кетип атат. Ал эми экинчиси дал ушул минимализм стилинде тартылган. Бул жерде минимализмдин негизги маңызы бардык нерсени мүмкүн болушунча азыраак колдонуу. Мисалы, формалар болобу, сызыктар болобу, түстөр болобу, объектилер болобу, аз жана сүрөттүн кандай десем, мейкиндиги мындай жупуну. Минимализмдеги сүрөттөрдү тартуунун эң жакшы ыкмасы негизги нерсеге басым жасап, аны курчап турган нерсени дыкат карап чыгып, ашыкча нерселерди кадрга кошпогонго аракет кылуу. Бул көбүнчө окуяны жеңил жана түшүнүктүү жеткирип берүү үчүн керек. Бул жерде минимализм стилинде тартылган бир нече сүрөттү көрсөк болот. Бул жерде дагы биз жогоруда айтып өткөндөй кадр жеңил. Дагы бир композициянын элементи бул так сан эрежеси. Эми так сан эрежеси деген эмне? Бул эрежеде так сандагы нерселерди адам көрүүчү оңой кабыл алып, тез көңүл бурары айтылат. Эгер нерселердин саны 2, 4, 6 сыяктуу жуп санда болсо, анда көрүүчү алаксып кээде мындай сүрөттөрдү көрүү тажатып коюшу мүмкүн. Ошол себептен композицияны түзүп жатканда ашыкча нерселерди кошпой, маанилүү нерселерди так санда колдонууга аракет кылуу керек. Мисалы, бул сүрөттөгү нерселер так санда, же болбосо 3. Сүрөт минимализмдин ыкмасында дагы тартылган. Дагы баса белгилеп кетүүчү нерсе, бир сүрөттө бир нече композициянын элементин колдонсо болот. Бул сүрөттүн кызыктуулугун арттырат. Ал эми экинчи сүрөттө нерселердин саны жуп. Бул сүрөттү биринчиге караганда кабыл алуу бир аз татаалыраак, анан ашыкча нерселер бардай сезилет. Бул жолу дагы тапшырмага силер эки сүрөт тартып жүктөшүңөр керек. Биринчиси минимализм эрежеси. Бул жерде аябай деле курч талаптар жок. Башкысы өзүңөр эркин каалаган нерсени тартсаңар болот, бирок башкысы ошол минимализм, жанагындай кадрдагы ашыкча нерселер кошулбай, кадр жупуну жана жөнөкөй түшүнүктүү болушу керек. Ал эми экинчиси так сан эрежесинде дагы бир сүрөт тартып жүктөшүңөр керек. Бул жерде деле эркинсиңер, өзүңөр каалагандай тартсаңар болот, бирок эң башкысы так сан эрежеси сакталып, анан буга чейинки айткан эрежелер сакталууга тийиш. Бүгүнкү сабак жыйынтыкталды. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.